Айбек, тур жумушуңа кечигесиң. Ушул кандай будильникти токпойт. Меку, тургуз чатаңды. Азыр Асем. Азыр. Ата, бүгүн 8-ге барам. Мени таштап коесузбу? Ооба кызым, азыр. Бутумду кийип эле чыгам. Апи, мен тиги жумуртканы ким үчүн куруп, тиги кофени ким үчүн кайнаттым анда? Асемка, рахмат. Бирок табитим тартпай атат азыр. Эч нерсе жегим деле келбей эле. Айбек, акыркы учурларда сени такыр түшүнбөй калдым. Же нормально уктабайсың, түнү менен чоочуп таңга маал болсо, коңурукту болушунча тартасың. Деги эмне болуп жатасың, бөлүшпөйсүңбү? Баары жакшы эле. Эми жумуштан кичине чарчап дегендей го. Ата дейм. Кеттикпи? Ай, жок дегенде кофеңди. Рахмат, бара берели, кечигип калабыз го. Кызык. Айбек эмне болгон? Мындай жок эле. Барган сайын эле өңүнөн да азып жатат. Ойлуу дагы болуп баратат. Же башка бирөөнү таап алды бекен? Жок. Айбек андай эмес. Койчу Асема, өзүңө келчи кичине. Каяктагы нерселерди ойлойм да. Кой андан көрө тиги этти аса салайын азыр. Саламатсызбы Жаркын эже? Кандайсыз? Саламат алтыным, саламат. Айбек, кандайсың? Жакшы, Жаркын. Кызымды мектепке таштап коеюн деп чыктык. Кандайсыз Канеке эже? Кандай Меку, жакшыбы? Айбек, кандайсың? Рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Мектепке шашып атканбыз. Жакшы калыңыздар. Ушунун кызы жакпайт такыр чал-чалаң. Койчой, турмактай болгон кызды антпай. Андай деле эмес го? Каяктагы тырмактай? Мунусу 5-класс жок дегенде. Дагы деле атасы ташыйт мектепке. Менин балдарым окшоп 6 остановка автобуска тыгылып барып келбейт да. Же менин балдарым окшоп 45 окуучу менен окуп жаткан жери жок. Мектеби көп болсо 1 остановка, жөө өзү эле барып келсе болот да, атасына орагы. Анан эмне, частныйда окуйбу ошондо? Ооба, оо жок деп айтып жатам го. Азыр кайсы киши айына 30 000 төлөп окутат айтсаң? Ким кой? Акчасы ашып ташып атса окута берсин. Булар уурдайт да. Антпесе биздин деле күйөөлөрүбүз жанталашып эле иштеп атат. Биз деле кем калышпай чогуу тытынып иштеп атабыз. Мунун аял болсо үйдө турат. Булар же аферисттер, же мошенниктер деп ойлойм. Ошондой го. Үйүн заңгыратып салды. Минген машинасы теги, барган мектеби бул. Албетте, алдап, уурдап, тоногондордон да. Ал эч нерсе эмес. Кечээ менин Нурбегиме акча сурап келиптир. Бул сасыган байыңар. Анан эмне кылдыңар, бердиңерби? Анан бизде бул сураган акча кайдан бар дейсиң? Нурбек да күлүп аткан. Таптыр акча сурай турган кишини деп. Билесиңби, ушундай адамдарга такыр ишенбейм. Булар унчукпай жүрүп, адамдарды жөн эле отургузуп коюшат. Бир көргөндө такыр антип ойлобойсуң. Тим эле эч качан урушпаган, чаң жукпаган үлгүлүү үй бүлөдөй көрүнөт го. Анан Асемочка, Меримка деп дегениси да жаным деп алганычы. Тим эле кыжырым кайнап кетет десең. Эй Канекей, кирбейсиңби үйгө? Балдарды жөнөтпөйсүңбү мектебине? Кечке ушак ташып турасың. Ой, азыр? Мына эми азыр барам, күтө тур. Биз ушак айтпайбыз. Биз фактыларды айтабыз. Кошуна фактыларды. Чындык болсо ушак болбойт. Туурабы, конечно? Ооба десең, болгонун болгондой сүйлөп атпайбызбы? Койгулачы силерди. Аялдар бирөөнүн короосундагы ит мышыгына чейин айтасыңар. Силерди угуп алып биз дагы Ушакбек деген атка конуп кетебиз. Мейли, сеники туура, макул. Макулай, мен балдарга тамак берип дүкөндө ачайын. Калган эртең сүйлөшөбүз. Базарга жаңы товар келип калса айтып кой. Макул, мен да кечиктим окшойт. Монсунда утулбайм. Утулууга акым да жок. Асема менен Мекумду сөзсүз бактылуу кылам. Жок. Кайтарып бер. Болушу мүмкүн эмес. Кайтарып бер, мен утушум керек болчу бул жолкусунда. Жигит, эмне болуп жатасың? Байке, мен баарын эсептеген мол жолкусунда утушум керек болчу. Бул мүмкүн эмес мындай. Дагы акчаң барбы? Ойнойсуңбу дагы? Жок, байке. Мен мында утушум керек болчу. Бул менин акыркы акчам болчу. Карыздап таап, ооматыңды кайра сынап көр да. Кайра ойноп көр. Жок, байке. Мен утушум керек болчу, түшүнүп атасызбы? Бирде утасың, бирде утуласың. Баарыбыз эле ушинтип акыры утканбыз. Байке, жок. Эч нерсем жок. Ошонун баарын утуп алам, көбөйтүп алам деп ойноп, могу машинеңер таптакыр иштебейт. Мен мында баарын туура эсептегем. Эми
жигит бирде төө минет, бирде жөө жүрөт. Азыр кредит деген нерсе бар. Үйүң, машинең болсо, Байке, кредитиңди өзүң ала берчи. Кредитиң деген түрү менин мойнунда турат. акмак, мен сага жардам берейин деп жатам. Жардам берейин десем, кайра догурнасың да мага. Тур чыгып кетчи жактан. Акчамды кайтарып бергиле, акчамды бергиле. Акчамды кайтарып бергиле, ал менин акчам болчу. Жоголчу. Жиндилердин баары бир жерде чогулуп, башты ортасыңар да. Акчамды кайтарып бергиле, акчамды кайтарып бергиле, акчамды бергиле. Ата, келдиңизби? Мен математикадан 5 алдым. Азаматсың, кызым. Ата, сиз ооруп калдыңызбы? Мээрим, кызым, атаң чарчады. Бөлмөңө барып тур. Мен азыр барам, кызым, барып тур. Ата, адабияттан берген эже болсо, сизди тааныйт экен. Ал эже дайыма мени да мактайт. Мени? Кызым. Ал күндөр эми каякта калды дейсиң? Кызым, күндөлүңдү анан көрөбүз. Азыр бөлмөңө барып тур. Атаң чарчаптыр, кызым. Баларыңды анан чогуу көрөбүз. Дагы ичип келдиңби? Айбек, бул эмне кылганың? Бул жолкусунда кимдин тууган күнү болду? Тынч болчу. Башымды ортпачы азыр. Мындай унчукпай отуруп тургулачы. Мени түшүнгөн да, сураган да өзү киши жок бул үйдө. Ата, эмне болуп жатасыз? Апама кыйгырбаңызчы. Бөлмөңө барчы дедим го. Барчы ары. Айбек, мен сен мындай күнгө түшөт деп ойлогон эмесмин. Мен коркуп жатам. Мээрим да коркуп жатат. Коркпо. Вот эми корко турган эч нерсеси жок. Мен үчүн баары бүттү. Мен утулдум. Баарын уттуруп койдум. Мен эми кедеймин. Кедей. Сен күйөөң неудачник. Мен бир жол жок пендемин да. Эмне деп эле жатасың? Бул биринчи жолу эмес. Айбек, акыркы күндөрү жумуштан кеч каласың. Эми ичип келишиң. Мен чарчадым. Башка бирөөң бар болсо ачык айт да адамды эзбей. Ооба, бар. Болду. Бар десем кутуламбы акыры? Бар? Кандайча? Айбек, кое турсаң? Мындай тынчтык берчи. Турчу ары. Мен уктаймбы? Кече эмне дегендериң, эмне кылганың эсиңдеби? Мээрим сени көрүп түнү менен ыйлап чыкты. Мындай жашоодон мен тажадым. Эмне унчукпайсың? Жооп бербейсиңби? Мен сага баарын шашпай түшүндүрүп берем. Азыр аябай башым ооруп атат. Ансы деле баары башаламан болуп кетти. Азыр сен эле жетишпей атасың берди. Апа, Кызым, бара кой. Эсиңде болсун. Атаң сени жакшы көрөт. Бизде баары жакшы болот. Сен эч нерсени ойлонбой, жакшы окуп келе кой, балам, макулбу? Мэримди мектепке жеткирип коеюн. Давай, мээрим жүр кетели. Үйдө бирөө жарым барбы? Айбек деген жигит ушул үйдө жашайт бекен? Ооба. Бирок ал азыр жок. Мен аялы болом. Мага айта бериңиз. Чоң кыз мындай. Карызын төлөбөсө бул үй менен коштошосуңар. Ушул жуманын аягында келип документтерди алам. Ошону айтып коеюн деп келгем. Карыз? Кайсы карыз? Кандайча түшүнбөй турам. Алганын аласыңар дагы берерге келгенде тим эле билмексен болуп каласыңар. Бизге акча керек, чоң кыз. Ызы-чуу кылбай, ар жак мер жагын тынчтык менен чечкиле. Болду. Жетишет. Мындан ары мынтип жашай албайм. Башка аял, карыз жетишет мага.
менден эмнени каалайт могур? Акчам жок дейм, акчам жок. Койгулачы. Булардан өлө эле кутуласың го. Кызым, болду. Ыйлабачы. Бул күндөр да өтөт. Апа мен ага чалдым, жаздым, такыр алган жок. Демек жүрөт да тигиниси менен. Апа мен мынтип жашагым келбейт. Айбек болсо мени жеп жатат, жеп апа. Мээримди да аяйм. Өткөндө болсо ичип алып, башкаң бар го десем, бар дейт. Элесетиңиз бар дейт. Уятсыз. Балам, мен бул сөзгө ишенбейм. Айбек андайга барбайт. Эстесең, башынан баштап эле силерди алаканына салып бакты го. Колунан келсе да, келбесе да, асемим деп эле баарын жасады го. Бул жашоо сен ойлогондой эле тегиз боло бербейт, балам. Апа, ал мени алдады. Эми биздин эч нерсебиз жок. Ортобузда эч нерсебиз жок. Үйүбүздөн, машинебизден баарынан ушул Айбектин айынан кол жууп калабыз, апа. Баардыгын Кудайга тапшырып, Кудайга кайрыл. Кудай эле дейсиз, Кудай эле дейсиз. Кудай мага эмне карыздарды төлөп береби? Балам, эмне деп жатасың? Адамдан да ушунун баары маанилүүбү сага? Апа, мен бактылуу болгум келет. Мен ушунчалык чарчап кеттим. Биз каякта жашайбыз? Кандай күн көрөбүз мындан ары? Билбейм. Балам, жолдошуң үйлөнгөндөн тарта ушул күнгө чейин сени эч нерседен кем кылган жок. Туурабы? Жакшылыкта жанында болуп, жамандыкта алыстап кеткениң туура болбой калат. Айбек жаман адам эмес. Болгону экөөңөр түшүнүшүп алышыңар керек. Акча да, үй да, машина да баардыгы табылат, балам. Бактылуулук акчада эмес, сабырда, ыраазы боло билүүдө. Кудай ыраазы болгон жүрөккө тынчтык берет. Сен билесиңби, мен да жаш кезимде сенин атаң менен кыйналып жашагам. Бирок биз чогуу экөөбүз Кудайга таянганбыз. Ооба, укмуш байып кеткен жокпуз. Заңгыраган үйүбүз жок. Атаң деле азыркыга чейин эле машина айдаганды билбейт. Айдаганга кызыккан деле жок. Бирок Кудайга ыраазы болсоң, суу менен наан жесең деле курсагың тоет. Эт менен шорпо ичсең деле курсагың тоет. Биздикиндей бир бөлмөлүү батирде деле уйкуң канат. Силердикиндей 3 кабаттуу үйдө деле уйкуң канат. Башкысы ыраазы болуш керек. Болуп жаткан кырдаалды кабыл алыш керек. Кудайга кайрылуу керек. Ошондо ал сенин жүрөгүңдү тынчтандырат. Жүрөгүндө тынчтык бар адам болсоң, баардыгынан бай болосуң, кызым. Апа, мен ал тынчтыкты кантип алам? Оюмдун баары Айбектин кылган иштери. Ал акча таап турганда деле жүрөгүндө тынчтыгы жок. Анда бир нерсе сөзсүз турду тынчсыздантып жаткандай башкача эле болуп жүрөт да негизи. Жөн гана жүрөгүңдү ач. Кел, жаратканга кайрылалы. Ал баарын түшүнөт. Азыркы учурда да бизди көрүп жана угуп турат. Ал кайдыгер эмес, абдан кайрымдуу. Ал дайыма ар бир адамга коркпогун, мен сени мененмин деп эскертип турат. Сен ага ишенгин, кызым. Ааламды жараткан Кудай сенин көйгөйүңдү жөн эле чече алат. Ал сени түшүнөт, Айбекти көтөрөт, мээримди сооротот. Болгону баардыгын ага айт. Ага ишенип баардыгын тапшыр. Башкысы Кудай сенин жүрөгүңө тынчтык берет. Тынчтыкка ээ болгон адам болсо, бүтүндөй шаарды ээлеген адамдай күчтүү болот, кызым. Жараткан Кудайым, эгерде сен бар болгонуң чын болсо, анда менин үй бүлөмдү сактап кал деп айт. Бүттү. Меники ушуну менен бүттү. Башка айлам калбады. Колумдан эч нерсе келбейт. Тапкан акчам эч нерсеге жетпейт. Карыз болсо көбөйө берет.
күн сайын чалуулар, бүтпөгөн чалуулар, кайрадан эле баягы коркутуулар, кайрадан эле уят болуу, мээримдин көз карашы, Асеманын ыйлап жатканы. Мен буларды дагы канча көрүшүм керек? Мени эч ким түшүнбөйт. Алар билбейт. Алар мен башымдан эмне өткөнүн билишпейт. Алардын билишин дагы каалабайм. Эч кимдин алдында алсыз болуп көрүнгүм келбейт. Асема мени сыйлабай калышын каалабайм. Өткөн күндөрдүн элеси мени күнүгө жейт. Тынчтык бербейт. Ойгонгондон уктаганга чейин акча тууралуу ойлонуп жашагандан тажадым. Артта калган жылдарды эстегим келбесе да, эстей берем. Кайрадан эле эстей берем. Балалыгым, менин балалыгым, ар дайым күлкү, шат толгон үйүбүз. Алгач баары сонун болду. Атам мени жогору көтөрүп, самолет деп кыйкырып ойногон күндөрүм эсимде. Мен каалаган баардык оюнчуктарды алып беришет эле. Апам болсо бизди тамакка чакырып, мен экөөнө тең эркелечүмүн. Бул көз ирмемдер кандай сонун болчу. Анан баягы 90-жылдар. Атама иш жок болуп, жумуштан да чыгып калды. Инфляция, топтогон рубльдар эч нерсеге жарабай калды. Бирок атам ошондо да жеңилген жок. Жан талашып жумуш издеди. Бирок тапканы эч нерсеге жетпей жатты. Жетсе да эми ал биз үчүн аз болду. Акыры аракка берилип кетти. Күнүгө үйдө уруш жаңжал чыгарганга аракет кылчу. Апам эстесем ал ушунчалык көтөрүмдүү аял эле. Эх, байкуш апам. Атам арак ичип келип, апамды уруп жатса да, мен ойгонуп кетпесин деп, ал үн чыгарчу эмес. Эртеси эч нерсе болбогондой туруп алып, ооруп жатса да, тиштенгенинен канап кеткен эриндери менен кайра күлүп, бизге тамак коюп берчү. Ошондо апамдын эриндери неге канай берет деп ойлочумун. Көрсө апам, үнүм балама угулбасын, балам ойгонуп калса, атасы бир кокустатып койбосун деп, ыйлаганымды балам сезбесин деп, атам сабаганда оозун тиштей жапчу экен да. Атам ал баягысын койгон жок. Акыры ал эшикте уктап калып, тоңуп өлдү. Апам өзү жаңы төрөп келген болбосо, мүмкүн атамды издеп барар эле. Бирок келип калар деп кечке күтүп, акыры суук кабар келгенде буркурап ыйлады. Атам ичсе да, апам аны өзгөрөт деп үмүттөнүп, аягына чейин атаңар жакшы адам, ал өзгөрөт деп айтканын койгон жок. Адам үмүт менен жашайт экен да. Антпесе, анда жашоонун эмне кереги бар? Менде болсо эми мына үмүт таптакыр жок. Жылдар өтө берди. Байкуш апам аябай аракет кылды. Эсимде, бир жолу мен оюнчуктарымды сатканы базарга чыкканбыз. Мен баламын да, оюнчукту бир да сатып алуучуга карматкым келбей, ыйлап бербейм деп жаттым. Апам мен менен кошо ыйлады. Ал күнү оюнчуктарды чогултуп алып үйгө кайттык. Мен кубанычыма чек жок болчу. Бирок кечинде инем тамак сурап ыйлаганда, апам суудан башка эч нерсе бере албаганын көргөндө, ошол оюнчуктарымды көрүп алып өзүмдү жек көрдүм. Эртеси эрте менен апамды ойготуп, базарга барабыз дедим. Апам көзүнө жаш алып, жетелешип жогу бардык. Ар бир оюнчукту башка бирөө алып кеткен сайын мен чоңоё баштагандай болдум. Ар бир оюнчук менен бирге менин балалыгым четинен үзүлүп, азайып, түгөнүп жаткандай болду. Ооба, андан бери бир топ күндөр өттү. Ар кимден карыз болуп, бири түшүнсө, бири коркутуп урушар эле. Карызды ушунчалык жек көрөм. Ошондо чоңойгондо эч качан эч кимден бир да тыйын албайм деп өзүмө убада бердим. Убадама болсо тура алган жокмун. Бир жолу апам катуу ооруп калды. Апам мен үчүн ал аламдагы баардыгы болчу. Бирок апам ооруп калды. Дарылар болсо кымбат. Карызга белчесинен батып, жашоого жанын арнап койду. Акыры бир дарыга жетпей, апам бул дүйнө менен кош айтышты. Апам өлгөндө жүрөгүмдүн жарымы кошо кетти. Ошол күнү мен өзүмө жана иниме убада бергем. Мен эч качан карыз албайм. Карыз үчүн өлгөндөрдөн болбойм дедим. Иним кичинекей ак көңүл бала болчу.
Ачка жүрүп, ага нан уурдап кармалдым. Милицияга түшүп, иниме нанды алып барганга жетишпей калдым. Эртеси эле аны көчөдө ит талап кетти деп уктум. Ошондон бери иттерди да жек көрөм. Каралдым. Мен кайда карап жаттым? Эгерде бир аз эртерээк келсем, иним аман калат беле билбейм. Анын өлүмүнө деле өзүмдү күнөөлөйм. Күндөр өтө берди. Мен жалгыз калдым. Жан талашып эшекте иштедим. Таң менен туруп, түндө келген күндөрүм канча. Өз жашоом жок болчу. Бүт жашоом иш, акча, карыздан качуу. Бир күнү иш баштадым. Капчыгың толот дешти. Ишендим. Акчамды салдым. Үйдү да, машинени да баарын алдым. Ошондо да тытынып иштей бердим. Карыздан корктум. Акчам болуп турса да, арылып калчудай көйөткөнгө аракетимди токтоткон жокмун. Көйөттүм, бирок ал мен үчүн аздай сезилди. Анан ошентип жүрүп бул оюн автоматына бара калдым. Ооба, башында чыгып жатты. Мен ойлогондон да жакшы чыгып жатты. Анан мына баары жок болду. Кайра эле карыз, кайра эле баягы уят, кайрадан кара жаманган күндөр. А мен болсо баарын жеңдим деп ойлогом. Көзүмдү жумуп кайра ачсам, башкалардай болом деп ойлогом. Бирок мен эч качан башкалардай боло албайт экенмин. Мен карыздан качып жүрүп, карызга баткан адаммын. Асеманын көздөрүн эстейм. Мээримдин үнү угулуп турат. Ата, үйгө эрте келчи деп. Эми мына кеч болду. Кеч. Карыз мени өлтүрдү. Же мен өзүмдү карыз деп өлтүрүп жатамбы? Мен апамдын үмүтүн актаган жокмун. Инимди куткарып кала алган жокмун. Асемага баарын кылам деп, көзүнөн бир тамчы жаш агызбайм деп, аны да, кызымды да сыздаттым. Өлгүм келет. Жашагандан пайда жок. Кудай, эгер угуп жатсаң, кечир мени. Мен жөн гана чарчадым. Ач эй, үйдө экениңди билем, жашынба. Ач дейм. Айбек ашчы. Ата, биз келдик, ачыңызчы. Жөн өлгөнгө да жол беришпейт экен да булар. Айбек, мен баарын билем, баары жакшы болот. Ашчы эшикти. Ата, жүр, тайтам менен тайнам күтүп жатат. Асема, кечир. Мен эң жаман күйөө, эң жаман ата болдум. Жок, андай дебе. Сен эң мыкты жолдош, эң мыкты атасың. Аялың сенден өткөн эме окшойт я. Ушунча байлыктан ажырап жатса дагы акылсыз күйөөсүн мактап жатканы кандай? Эй, ушул өзүңөр чечкилечи. Байке, ооба, мен чоң үйдөн, жакшы машинеден арылдым. Бирок билесизби, жүрөгүмө тынчтык орноп, андан да көбүрөөк сонун байлыктарга ээ болдум. Асема, биз кайка барабыз? Мен сага мурдагыдай жашоону беришим үчүн бир топ убакыт кетет. А мүмкүн бере да албайттырмын. Айбек, апам айткандай, нан менен суу жегендин деле, эт менен май чайнагандын деле күнү өтөт. Башкысы Кудайдан үмүттү үзбөйлү. Буларың точно не то. Бирок аялы жөндү сүйлөп жатат. Бирок мага эмне? Тезирээк үйү менен машинасын банкка тапшырайын дагы, ишти эртерээк жабайынчы. Айбек, тур жумушуңа кечигесиң. Болу эми? Жетип калды. Я. Түшүм турбайбы? Кандай түш? Кудайым ай. Асема, ушундай бир түш көрдүм дейсиң? Биз баарынан айрылып калыптырбыз. Кудай сактасын, кайдагын айтпачы. Асема, сен Кудай тууралуу ойлонуп көрдүң беле? Билбейм, апам такай айтат. Анан билбейм. Бүгүн апама барып келеличи. Сүйлөшө турган сөзүм бар. Ата,
Жүрүңүз, тамак чыгалы. Айбек, жаным, жүр тамак ичели. ооба баратам Асема. Урматтуу угарман, жашоодо акчадан да, мүлктөн да, карыздан кутулуудан да кымбат нерсе бар. Ал жүрөктүн тынчтыгы. Эгерде Кудайдан берилген тынчтык болсо, анда сиз бүт бардыгын жоготуп койсоңуз да, бардыгын жеңе аласыз.